Бул сөз мага аябай катуу тийди. Ошол учурда менин жан дүйнөм ыйлап баштады. Мен катуу ыйлап баштадым. Ошол убакта мен эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун. Мен партнер болдум. Биринчиден, Кудайдын партнерумун. Экинчиден, партнерство мен үчүн жакшы кабар таратуу. Менин партнерством аркылуу жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө таралат. Кыйынчылык күнү аны Теңир куткарат. Таңгамал саат 7-де мага телефон чалды. Алло. Кандайча? Эмне болуп калды? Түшүнүктүү, чыгып атам. Унааны жүргүзүп, шашып бараткам. Мен баратканда менин жүрөгүмдө Кудайдын тынчтыгы болду. Эжемди издеп мен кошуналардын үйүнө чуркап кирдим. Эшикти ачканда мен эжемди көрдүм. Колдорунда балдарын кармап турган. Бүт баары караңгы болчу. Биздин үстүбүзгө үй кулап калды. Мен туруп карасам, бүткүл жердин баардыгы от болуп, түтүн болуп жатты. Менин үйүмдөн эч нерсе калган жок, жалаң гана дубалдары калды. Бүт баары топурак айланып калды. Согуш болуп, бомба жарылгандай болду. Баары ыйлады, шок болду, чаң каптап калды. Бул кокустук эмес, бизди Кудай сактады. 100% Кудай куткарды. Кудай бизге экинчи мүмкүнчүлүк берди. Эгер мен партнер болбосом, бир гана Кудай билет эмне болорун. Алар чын эле тирүү калмак эмес. Сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Бул бир гана Кудайдын даңкы. Муну бир гана Кудай сактап кала алат. Кудай өзүнүн колу менен курчап сактап калды. Билбейм, мүмкүн эжемдин үй бүлөсү тирүү калмак эмес. Мүмкүн алардын үйүнө барып мен дагы тирүү калмак эмесмин. Бир гана Кудай сактап кала алат. Кудайга даңк. Кудай менин гана үй бүлөмдү эмес, эжемдин үй бүлөсүн дагы сактап калды. Жазылып тургандай, Кудай бардык кырдаалды өзүнүн балдары үчүн жакшылыкка айландырат. Муну бир гана Кудай кыла алат.